филармонияда оркестрдар дайын деген бир максаттарым болчу да. Жигити шайыр кыз алтын, мындай кымбаттуу кыргыз. Элибиз ай, элибиз ey, элибиз ай. Толук чыгармачылыкка мындай баш оту менен киреше электим да. Сырттан эле Кимдир бирөө кеңеш берген жок беле деген ой. искусство университетинде 5 курсунда окуйм. Сүйүүгө мас кес болгонго. Ошондой балким. Эч болбосо сен болчу койгон, жаным секе жай албадым торумду. Баары айтып атат сенин ордуң чоң сахнада экен деп. Кечте үнүң баспай, булуктум неге мынчай, Чыгармачылыкта негизи баягы аял киши үчүн мындай кыйын экен да. Еңселим толуп, кайда жүрсөм, ашыгым, асылым. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Эл ичи өнөр кенчи дейт. Эл ичинде далай таланттар жашап келген. Азыр да жашап жатат, мындан ары да жашай берет. Биздин бүгүнкү каарманыбыз дал ушундай эл ичинде жашап жүргөн таланттардын бири Айгүл Сарматова болмокчу. Саламатсызбы Айгүл эже? Кош келипсиз биздин бүгүнкү студиябызга. Азыр интернет желесинде сиздин ырдаганыңызды сүйүп уккандар арбын болуп атат десек болот. Ошол эле жерде бизге сунуштагандар болду, маекке чакыргыла деп. Биз ошол көрүүчүлөрдүн дагы суранычын четке какпай бүгүн атайын сизди чакырдык. Ушул буга чейин кайда жүрдүңүз? Же чыгып эле ырдап жүрдүңүз беле? Мындай бир көрүнбөй көмүскөдө. Бир ошол жөнүндө баштабайлы кепти. Мен буга чейин ошо Аксы районунун Ниязал Борошев атындагы музыкалык мектепте мугалим болуп иштеп, ошол жакта комуздан сабак берип келатам. Анан азыркы учурда искусство университетинде 5 курсунда окуйм. Сырттан окуу бөлүмүндө. Азыр ошол окуу жайга келип, анан учурдан пайдаланып тартылып калган видеолор болчу. Ошо азыркы чыгып аткан. Буга чейин дагы ырдап жүрдүңүз да сиз. Бир интернет желесине чыгып, бир клиптериңиз дагы бар экен. Ооба, буга чейин Негизинен эле чыгармачылыкка аракет кылып жүрдүңүзбү же бир кээде гана тийип качып коюп жүрдүңүз беле? негизи мен чыгармачылыкка ошол былтыр Талай Төлөнбаевдин сөзүнө жазылган Ысык көл деген чыгармасын ырдап көлгө барып клип тартып келгенбиз. Анан эми азыр толук чыгармачылыкка мындай баш оту менен киреше электим да. Сырттан эле тиктокторго тартылып, Instagram, Facebook баракчаларында мындай жөн эле ырдап жүрөм да. Кээде жүктөп койчусуз. Кээде жүктөп койчумун. Мугалимдик кесипти аркалап жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды? 3 жылдын жүзү болду. Ал жерде комуздан сабак, комуз үйрөтөсүз. Комуздан сабак берем балдарга. Ага чейинчи, буга чейин дагы биздин билишибизче сиз искусство университетинде дагы бир 2 жылдай окуп да кеткен экенсиз. Мен ошол 2008-жылы Жунай Мавлянов атындагы лицей мектебин бүтөрүп айылдан. Анан ошол Бүбүсара Бешеналиева атындагы искусство институт болчу биздин убакта. Ошол институтка келип тапшырып 2 жыл окудум. Ошол келгенимде эле мен ошол Роза эжеге, Роза Амановага бөлүп беришти. Ошол эжеден окуйсуң деп. Анан келип 2 жыл окудум. Анан ушу турмушка байланыштуу, баягы турмушка чыгып балалуу болдум. Анан ушу менен баягы окуум да токтоп калды да. Айылда жашап калдыңыз. Айылда жашап калдым ошол ойдон. Анан азыр эми баягы улантып атам. Окуум улантып. Ошол учурда Роза эжеде 2 жыл окуп турсуз. Андан кийин да бир устатыңыз чакырдыбы? Келип окуу, улант деген нерселер болду? Жок, андай
болгон бир жок. кеткен боюнча эле бул жак менен мына кеткен. жакка байланышты үзүп салдыңыз. Ооба, уже мен ойлодум да, ушул менен эми болду, бүттү, окубайм. Мен эми болду, чыгармачыл адам болбойм деген ой келген да. Мен эми болду, эне болушум керек, балдарды тарбиялап үйдө отурушум керек деген гана ой болгон да менде. Сиз ошондой чечим кабыл алаарда кимдир бирөө кеңеш берген жок беле деген ой. Кеңеш берген Роза Аманованын шакирти Элзар Өскөнбаева эжекебиз ушул мага көп кеп кеңештерин берчү. Анан мен ушу кетип атам айылга, турмушка чыга турган болуп калдым деп ошол Элзар эжеден барып кеңеш сурагам. Анан ал аябай борорганда мындай аяган мени: "Жок, сен чыга турган кызсың, сен ырдай турган кызсың, сен турмушка чыкпашың керек, сен улантышың керек" деп анан кеп кеңештерин берген. Бирок укпай кеттиңиз. Укпай, ооба, укпай. Сүйүүгө мас кес болгонго. Ошондой балким. Ошол учурда сиз 2 жыл бул жакта окуп турсуз. Бир чоң сахналарды кыялдандыңызбы? Албетте, кыялдандым. Мен ошол филармонияда оркестр дардайын деген бир максаттарым болчу да. Оюм бар болчу, элестетет болчумун ушундай чыгып ырдасам, көп элдин астында деп мындай көп суктанат болчум да. Анан эми буйруса дагы келечек алды да, мүмкүн чыгып калармын ырдап. Ошол учурда сиздин жакындарыңыз же үй бүлөңүз тарабынан ошол каалоо ниетиңизди бир колдогон учур болбодубу? Же өзүңүздө каалоо мындай бир жогураак болду беле? Жок. Мен ата-энем мен чыгармачылыгымды колдоп, ушул убакка чейин колдоп келатышат. Башында да колдошкон: "Сен ырдашың керек, сен үнүң бар, сен өнөрүң бар, сен чыга турган кызсың" деп мен атам дагы, апам дагы мени аябай колдогон. Жолдошум деле баягы аларда окутам, иштейсиң, ушул чыгармачылык боюнча да улантып кетесиң деген да, чыгармачылыкты улантасың деген, мен колдойм деген. Бирок убакыт саат ал ошол учурда болбой калды. Анан Турмуш, бала чака болуп эле ошол үйдөгү тириликтер менен эле алышып, анан бирок эми азыр жолдошума да ыраазымын, колдоп, азыр да болсо окутуп атат, колдоо көрсөтүп атат. Анан ушул учурдан пайдаланып кайын журтума дагы терең ыраазычылыгымды айтып кетейин. Ушул кайын журтум дайыма мени колдоп турушат да, айрыкча кайнатам. "Сен ырдай тургансың, сен сахнада чыгып ырдай турган кызсың сен. Сени колдойбуз" деп ушул убакка чейин колдоп келатышат. Баягы клип тартып келгенимде дагы: "Ой, клибиң качан чыгат телевизордон" деп ушинтип күтүп калышты да. Анан ошол ыраазымын кайын журтума. Анда келиңиз, бул комузду жалгызсыратпай бир ырга кезек берели. Сизден бир жакшы бир чыгарма сураналы. Элдигир Ак кептер деген чыгарманы аткарып берейин. Жалмайдай кайгы учуп баралбай, жаш жүрөккө жагар дарыда балбай. Ак кептерим төтөбөйүн арманда, кучак жайып кумар жазып
Ой, баракелде, бар болуңуз. Бул талант кайдан, бул үн кимден? Кыргыз айтып коет да, аккан арыктан суу агат депчи. Ата журттан, тай журттан кандайдыр бир ырдагандар барбы, талантка аралашкандар, өнөргө? Биздин үй бүлөдө ошол апам жактан, тай жактан да. Ушул тай атам аябай комуз чертип, ырдап, ушул ырга жакын киши болгон. Анан ошо тайкелерим дагы ырга жакын кишилер. Анан атам жакта андай ырга жакын кишилер жок. Мен ошол тай жагымды тартып калдым деп ойлойм да, тай жагынан. Бирок өнөргө баш от менен кирип аралашкандары жок. Ушул эл ичинде эле. Ооба, эл ичинде эле Өнөр багып жүрүшөт. өнөр багып жүрүшөт. Анан элдин жакшы сөздөрү да, мисалы сиздин азыркы интернет желесинде таркап жүргөн видеолорго абдан жакшы пикирлер жазылып жүрөт. Дээрлик эмес, баары эле. Баары суктанып атат. Баары айтып атат сенин ордуң чоң сахнада экен деп, баардыгы айкалышкан экен деп атышат мындай. Абдан жакшы сөздөрдү. Сиз өзүңүз окуп атасыз мындай бир кандайдыр бир дем берет бекен, толкунданат бекен, эмне сезим тартуулайт экен ошол нерсе? Аябай жакшы сезим экен. Мен ушу комментарийлерди окуп атып, аябай мага мындай дем күч берди да. Дем күч берет экен, кайра ырдап чыккың келет экен, да изденет экенсиң, бая эл суктанып, жакшы сөздөрүн жазып атса. Ушу элге рахмат. Ушундай менин чыгармачылыгымды, ушул ырларымды жакшы көрүп угуп аткан элдерге да рахмат. Чоң чыгармачыл чөйрө негизинен ушул Борбор шаарда да. Сизде бир ошол кыялдар ойгоно баштадыбы? Бир чоң бир чыгармачыл чөйрөнүн тобунда жүрсөм деген. Албетте. Албетте ошол мен шаарга келип, ушул жакта жашап, чыгармачылыгымды улантып, дагы болсо баягы эл үчүн кызмат кылайын деп, эл алдына чыгайын деген бир ой максаттар келип атат дагы. Эми бул дагы келечек буйруганын көрөбүз, баягы жараткандын буйругу дейт. Буйруса, мүмкүн келип калармын. Балдарыңыз чоңоюп калдыбы? Балдарым чоңоюп калган. Улуусу 8-класста окуйт. 4 балам бар. Анан кичинекейи 4 жаш. Демек, балдар чоңоюптур. Азыр сиздин эми өзүңүзгө көңүл буруп, өзүңүздүн талантты дагы да өркүндөтүүгө бир учуру келип турат го десек болобу? Ооба. Ошол чын эле баягы аял кишилер баягы үйдөгү жумуш менен эле болуп, бала чаканы карап, ушулар менен болуп атып эле баягы унутулуп калат экен да, чыгармачылык деле, ыр деле. Анан баягы талант деген нерсе иште жатпайт экен. Мен айтып атам жогоруда ошол мен уже болду дегем да, бүттү, мен эми чыкпайм деген ой келген. Анан бул кайдан мындай болуп калды, өзүм да түшүнбөй калдым да. Мен окуумду келип улантып атканыма дагы мен өзүм азыр мындай таң калып аткан учурум. Анан Ишенип ишенбей кетип аткан маалыңызбы? Ишенип ишенбей, анан баягы талант деген ушундай нерсе экен, ичте жатпайт экен, ырдагың келе берет. Баягы үйдө деле олтурсам балдар менен балдарды уктатып атып, же идиш жууп атып, же үй жыйнап атып деле ырдайсың да. Ырдап, анан элестетесиң, чоң сахнага чыгырдасам. Баягы кичинекей мен эле кыялданам да, ушул чоң сахнага чыксам экен, ырдасам экен деген. Баягы көкүрөктөгү көксөө баары бир кайсы жакта жүрсөң деле, мейли айылда, мейли жайлоодо, тоо ташта жүрсөң деле демек өчпөйт экен да. Өчпөйт экен да. Бирок ал көксөө эми күчтүү болуш керек да, ал өчпөш үчүн. Ооба, туура айтасың. Эми буйруса дагы ошол аракет кылам. Аракет кылып, ушул чоң сахнага чыгып, ырдап, ойлогон максатыма жетейин деп эми аракет кылам. Келиңиз анда бир жакшы бир чыгармага кезек берели. Бизде көбүнчө өткөндө Максуда Умарова деген эжебизди чакырсак, эмне эле суроо берип отура бергенсиңер, ырдатпайсыңарбы дейт. Бүгүн сиз көбүрөөк ырдаталычы, ушул көрүүчүлөрдүн суранычы менен. Рахмат. Мына сиздер үчүн Элмирбек Иманалиевдин Булбулум деген чыгармасын тартуулайм.
жаштыгым жаштыкка мен окшобогон сайрашым өткөндү эске салып санар каймал күндөр четте калып улган булбулдай сени жолдоп буйруксуз сүйүндүң эстеп Бали, керемет үн. Бул үн Кудай буйруса биздеги бир эң сонун бир оркестрларда жаңырышын каалайбыз. Эл катары биз дагы. А бул комузду сиз кимден үйрөндүңүз алгач? Канча жашыңыздан үйрөндүңүз? Мен ушул комузду алгач өзүбүздүн ушул азыркы мен өзүм иштеп аткан Ниязал Борошов атындагы балдар искусство мектебиндеги Турсунал агай деген агайдан сабак алгам. Алгачкы устатым ушул Турсунал агай. Ушул агай мага ушу комузду биринчи жолу карматып, нотаны үйрөтүп, мындай чертилет деп баягы өзүнүн билгендерин, билген билими менен бөлүшүп, азыр мына ошол агайдын арты менен Жүрөптеңиз. Ушу айылда дагы ушу кызыккан окуучулар бар. Ата энелер да кызыгышат, окуучулар да кызыккандыгы мени аябай суктандырат да. Ушу комуздан билим алса балам, мен өзүм окубай калгам, комуздан ушу балам окусун, кызым окусун деп ата энелер алып келишет. Аябай мага ошо суктандырат. Ал ошол ата эне алып келгенде ушул жердечи ата эне өзү бир кезде жетпей калган бир көксөөсүн баласы аркылуу бир жеткиси келип атат да. Бирок ошол балдар баары эле кызыгып кетеби анан ошол ата энеси ошентип алып келгенден кийин? Баары эле кызыгып кетет деп айта албайм. Анын ичинде баягы ата энесинин сөзү менен келген окуучулар болот. Анан өзүнүн дээринде болгон окуучулар болот. Ошол өзүнө баягы тез кабыл алган окуучулар, анан кеч кабыл алат, ушундай ар кандай окуучулар менен иштешебиз. Азыр канча шакиртиңиз бар ушу сизден комуз үйрөнүп аткан? Азыр менде комуз үйрөнүп аткан бир 10го жакын шакиртим бар. Азыр баары ошол баягы сабак берип кенинде окуучулар баягы кабыл алып, өзүң дагы ойноп, өзүң дагы ырдап чыкса аябай сүйүнөсүң да. Сүйүнүп баягы ырдап калды ушул окуучу. Анан баягы кеч кабыл алып, артта калып аткан окуучуларга аябай мындай переживать этем да. Ушулар эмне үчүн мындай болуп калды, эмнеге билбей атат, же мен жеткире албай атамбы деп өзүмдү күнөөлөп да кетем кээдечи. Балким ал окуучу кызыкпай жаткандыр. Ал балким атасынын же апасынын бир көксөөсүн толтуруш үчүн келгендиги үчүн алып кете албай аткан чыгар. Балким андайлар деле бар, бирок баягы азыр көп эле жаштар окуучулар телефон көп кызыгып кетишет. Анан аракет кылып окуган окуучулар деле болот. Эми буйруса баягы жөжөнү күздө санайт дейт го. Окуучуларыңызга сиз эмне кеңеш бересиз? Эгер чынында, ырасында, дээринде бар, таланттуу болсо. Мен окуучуларга негизи эле келгенде айтам, өздөрүнө деле анан мындай деле айтам. Эмне демекмин, негизи ушул жолду тандагандан кийин ушул жол менен гана кетиш керек да, чыгармачылык жак менен. Анан таштап койбош керек. Бул комуз Кыргыздын улуттук аспабы. Мен аябай сыйлайм бул комузду. Бул комузда негизи эле баягы адамдын жан дүйнөсү жатат да. Жан дүйнөсү жатат баягы. Муңуң деле баягы өзүң баягы эме алып каласың да, кээде бир нерсеге ойлонуп, настроенияң түшүп калат го, маанайың түшкөндө да ушу комуз менен чыгарам да, ырдап. Булуккан учурларда, анан сүйүнгөн учурларда деле ушу комуз менен сырдашмын да. Анан ушу окуучуларга айтарым, ушул кесипти аркалагандан кийин, буну
дагы да өнүктүрүп алып кетиш керек да. Ошол. Эң жакыныңыз бул комуз экен да сиздин. Ооба. Эң жакын комуз. А сиздин өзүңүздүн балдарыңызданчы барбы бул өнөргө кызыккандар? Азырынча байкала элек. Азырынча ушул балдарыман байкала элек. Эми азыр булар чоңойгонча ар кандай кесипти айтыша берет да. Учкуч болом, ойлор өзгөрүлө берет. Учкуч болом же дагы бир врач болом дейт, милиционер болом дейт. Ал дагы баягы убакыт сааты келгенде. А бир күн келип бир ырдагысы келсе, чыгармачылык чөйрөгө аралашкысы келсе, кимдир бирөө, 4 балаңыздын балким бирөөсү. Колдойм. Колдойт болчумун, кеңешим айтам. Чыгармачылыкта негизи баягы аял киши үчүн мындай кыйын экен да. Мен эми жаңы эле аралашып атам, толук баягы сүңгүп кирбесем дагы, негизи аял киши үчүн кичине мындай кыйыныраак. Мындайча айтканда аял киши эми 2 тизгин бир чылбырды алып кетүү керек деген нерсе көбүрөөк турат го дейм. Ошондой экен. Анда эми баягы эркек балдар үчүн кичине оңоюраак го деп ойлойм да, жеңилирээк да. Аял кишинин жоопкерчилиги көп, баягы үйдөгү жумуш, бала тарбиялаш керек. Ушундай болуп эле баягы экөөнү дал чогуу алып кетиш кичине кыйыныраак турат экен. Бирок ошентсе дагы менимче адам аракет кылганы деле жакшы го дейм. Туура. Аракет, баардык аракетте баягы 99% эмгек деп коет, 1% талант. Ооба, туура айтасыз. Дагы бир чыгарма аткарып бериңиз анда бизге. Анда ошол казак элинин Акуу деген чыгармасын аткарып берейин. Өзүмдүн устатым ушу Роза Аманова аткарып келет. Тагдырым экен таңдарды сенсиз атырдым. Унутайын деп көңүлдө жанган отумду. Жол карап күтүп жүргөндүрсүң сен ардагы. Жүрөгүңө тумардай жазып атымды. Жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым. Сүйүктүлүм периштелем байлым. Эңседим о кайда жүрсөң ашыгым асыгым. Толкуттуң мени эсиме түштүң термелди. Асылым сенин кадырың билдим мен эми. Кечирчи жаным кайрылбас кайра көктөмүм. Кечирчи менин жоготкон өмүр өрнөгүм. Жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым. Сүйүктүлүм периштелем байлым. Эңседим о кайда жүрсөң ашыгым асыгым. Эңседим о кайда жүрсөң ашыгым асыгым. Ой, балли, бар болуңуз. Үнүңүз дагы, өзүңүз дагы Роза Амановага окшош экенсиң деген кептерди угасызбы? Ооба, көптөр эле айтышат, мындай жолукканда деле, анан комментарийлерден деле угуп калам. Бул сөз мен үчүн сыймык. Роза эжеге окшоп ырдаш, Роза эженин өзүнө окшоп калганым деле аябай
сыймыктанам. Эми кимдир бирөөлөр үчүн окшош көрүнөтүрмүн, кимдир бирөө үчүн окшош эместирмин эми балким. Бирок көптөр эле айтып атат да, Роза эженин жаш кезиндегисине абдан окшош экен. Балким. Үнү дагы депчи. Анан адам тагдырды тандайбы же тандалган тагдырды жашайбы? Жазылган тагдырды. Тандаса болобу? Мен ойлойм бул тандалган тагдыр го дейм да. Тандалып коюлган, негизи жараткан баягы маңдайыңа жазганын көрөсүң дейт го. Ошондой эле түшүнөм да. Адамда тандоо жок дейсизби? Адамда тандоо бар. Эми баягы ошо тандооду деле Кудайым өзү жол көрсөтүп коебу дейм да. Ошо маңдайга жазган деп түшүнөм. Маңдайга буйрукту көрөбүз. Буйрукту көрөбүз деп түшүнөм да. Мен эми кээ бирлер баягы тандалып өзү тандайт деп айтышат. Анан бул нерсени негизи жаратканын тандалганын көрөбүз да. Анан сиз 2008-жылы келип окууга тапшырган экенсиз. 2 жыл окудум дедиңиз. Анан азыр окуп атасыз. Бир окуу жайда бир өзгөрүүлөр, бир айырмачылыктар бар бекен? Азыр ушу чын эле биздин университет аябай өнүгүп атыптыр. Биз ушу 2008-жылы тапшырган келгенде мындай эмес болчу. Эми ушул эле корпуста окуганбыз, бирок баягы мындан бөлөкчө болчу да. Азыр аябай өнүгүп атыптыр. Ушул учурдан пайдаланып, биздин азыркы ректорубуз Түмөнбай Рахмановичке чоң ыраазычылыктарды билдирем. Ушул окуу жайды азыр жаңы корпус түшүп атыптыр. Ушул жакшы ийгиликтүү болуп бүтүп, студенттер жаңы окуу жайда бүтүшүп, шарты менен таланттуу чыгыстар чыксын деп тилейм. Сиз кайсы багытында билим алып атасыз азыр? Мен азыр музыкалык билим берүү жагында окуп атам. Музыка мугалимиби? Музыка мугалими. Кесибиндесиз. Кесибинде. Бойдок кезде студент болуп, анан азыр 4 балалы болуп келгенден кийинкиси кандай экен? Азыр ошо мен жаңы окууга келгенимде аябай мындай башкача сезимдер болду. Чын эле баягы бойдок кезде окуган бөлөк экен. Азыр келип окуган башкача да. Сиздин бир жакшы бир чыгармаңыз менен маегибизди жыйынтыктайлы анда. Атай Огонбаевдин «Жаштарга деген» ырын тартылып коеюн.